Жалал Абад шаарынын жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынына делегаттарды тандоого тургундар активдүү катышты. Быйыл аялдар менен жаштарга көбүрөөк орун берилүүдө. Ушу элдин арасындагы, мисалы үчүн, ушундай бир активдүү өзүнүн акылын айткан аксакалдар да бар. Мисалы үчүн, аксакалдар өзүнүн улуу башын ылдыйга салып мени көрсөтүп койгула деп биздин алдыбызга келбейт. Аларды биз өзүбүз айттык деп суранып, өкүл кылып барып келиңиз деп суранып. Курултайга медициналык кызматкерлер, мектеп жана жогорку окуу жайлардын мугалимдери сунушталды. Жалпы 13 өкүл тандалып, шаарда өтө турган жергиликтүү курултайга катышмай болду. Баары биринчи жолу шайланып жатат. Алар 35 жаштан 60 жашка чейинки тургундар. Томатов Нурзат Кантуревна, Спутниктин жашоочусу. Каршы калыс жокпу? Бир добуштан. Жергиликтүү өкүлдөрдү тандоо 16 октябрдан тарта ар бир аймактык башкармалыкта өтүп жатат. 125 миң калк жашаган Жалал Абад шаары боюнча алгач 400 өкүл тандалып, анын ичинен 4-өсү элдик курултайга жөнөтүлөт. Bir жарым айдан кийин жообу келди. Кайсыл иштер планга кирди, кайсылар аткарылып жатат, кайсыны аткаруу процессинде жүрүп атат. Мисалы үчүн статус Жалал Абад шаарынын статусун өзгөртүү. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул жагы Ташбулак айыл өкмөтү толугу менен кирди. Аталган аймактан былтыр 2 делегат элдик курултайга барып, 5 маселе көтөрүшкөн. Жыйындан кийин бир жума борбордо калып, тиешелүү министрликке кайрылып, натыйжада учурда 3 маселе чечилди. Биринчиси жолдордун реконструкцияланышы ишке ашты, экинчиси жатак спорт мектебин куруу зарылдыгы айтылган. Учурда курулуш жүрүп жатат. Быйылкы жылда көп кабаттуу үйлөрдүн сапаттуу бүткөрүлүшү жана курорт менен шаарды байланыштырган Асма көпүрөнүн курулушу ылдам бүткөрүлүшү үчүн маселе көтөрүлөт. Мамлекетибизге кандай жардам бере алабыз? Элибизге кандай жардам бере алабыз? Биздин колдон эмне келет? Кандай кылсак жакшы болот? Кандай кылсак жакшы тез өнүгөт? Кандай кылсак биздин балдар жакшы тарбия алат? Кандай кылсак балдарыбыз жанагы сыртка чыгып, эмигрант болуп, бир башка жерлерде көчө шыпырып, кара жумуштарды кылып кыйналып жүрүшпөйт. Ошолордун баардык көйгөйлөрүн көтөрө турган бир акыл эстүү, аң сезимдүү коом деп таанысак болот да. Жерлерде көбүнчө өзгөчө бул жолку курултайдын өткөрүүсү айылдык кеңештин жана шаардык кеңештин депутаттарына жүктөлгөн. Бул боюнча областта азыр бардык жерде жумуш өздөрүнүн бекилген график боюнча 26 ноябрга чейин бизге беришет, а 23 октябрга чейин булар жерлерде өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүп бүтүшөт. Бардык сунуштар эске алынып, быйылдагы курултайда көтөрүү үчүн 3 маселе тандалып, 20 миңге чейинки калк жашаган аймактан 1 делегат, андан ашык эл болсо 2 делегат тандалат. Былтыр Жалал Абад облусунан жалпы 147 делегат катышкан, быйыл болжол менен 105 катышуучу баруусу күтүлүүдө. Үнүм жеткирейин, кандайдыр болгон маселелерин жеткирейин. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Каршы калыс жок, бир добуштан.